Төрөбай Зулпукаровдун диплому жасалмай экени аныкталды. Өмүрбек Бабановго жубай менен жолугушууга уруксат берилбей жатат. Бишкекте 17, Ошто 9 партия кайра шайлоого катышат. Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк рейтингдин сап башына чыкты. Саламатсыздарбы? Бүгүн Автор ТВ каналы даярдаган кыскача посттор менен мен Нурай Медирисова тааныштырам. Жогорку кеңештин экинчи жолку чакырылыштын депутаты Төрөбай Зулпукаров тарабынан жасалма дипломду колдонуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн УКМКдан билдиришти. Такталгандай, Зулпукаров 1998-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин тарых факультетинин 3-курсунан чыгарылган. Айталган университеттен алынган жоопко ылайык Зулпукаров университеттин бүтүрүүчүлөрүнүн катарында жок болгон. Көрсөтүлгөн номер менен катталган диплом башка жаранга берилген. Тергөө иштери жүрүп жатат. Кумтөр иши боюнча УКМКнын СИЗОсуна камалган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен жубайы Рита Бирбаева жана уулу Нур Эмирдин жолугушуусуна уруксат берилген жок. Бул тууралуу анын адвокаттары билдиришти. Адвокаттардын айтымында камакка алынган адамдын туугандары буга чейин жолугушууга арыз беришкен, бирок уруксат берилбей жатат. Ошондой эле кылмыш процесстик кодексине ылайык жакын туугандары менен жолугушууга соттун же тергөөчүнүн уруксаты менен гана жол берилерин эскертет. Коргоочу тарап тергөөнүн чечимин адамгерчиликсиз деп атап, бул баш тартууну негизсиз деп эсептейт. Өмүрбек Бабанов 2-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен камакка алынган. 11-июлга белгиленген жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кайра шайлоого катышууну каалаган партиялардын документтери кабыл алуу аяктады. Кайра шайлоо Бишкек жана Ош шаарында өтөт. Борбор каалада 17 саясий уюм мандат үчүн күрөшөт. Туран, Эмгек, Жашылдар партиясы, Жаңы мезгил, Биздин эл, Өнүгүү прогресс, Кыргызстан социал-демократтары, Замандаш, Атажурт Кыргызстан, Ынтымак, Келечек, Биздин Кыргызстан, Улуу журт, Реформа, Капитал, Ишеним жана Күч бирдикте. Ал эми Ош шаарында 9 талапкер партия бар. Айсулуу Тыныбекова Польшада өткөн эл аралык мелдешти жеңип, дүйнөлүк рейтингдин сап башына чыкты. Тыныбекова 8-июндан 13-июнга чейин Польшада өткөн эл аралык мелдеште 62 кг салмак категориясында күч санашып, алтын медаль жеңди. Бул мелдеш балбандардын рейтингинде дагы таасир этмек. Себеби байгелүү орундарды ээлеген спортчуларга упайлар берилмек. Тыныбекова Польшадагы ийгилиги үчүн дүйнөлүк күрөш уюмунун рейтингинде 1-орунга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Автор ТВ сайтыбыздан жана ошондой эле социалдык баракчаларыбыздан окуй аласыз. Аман туруңуз.